Искендер Эсенгелдиевич, азыр жогоруда баяндамаңызда айтып кеттиңиз. Эгерде инвестициялык бир инвестор келип калса, ошондо тарыхый маданий баалуулуктар тизмесине кирген административдик зданиябызды дагы бере алабыз, туурабы? Ооба. Эгер ал жерге курулуш жасайм, снос кылам десе, кандай болуп калат анда? Ооба, мыйзамда каралат, ошол инвестициялык долбоордун негизинде каралат да ошол жерде. Ошо түшүнүктүү, мыйзамда кандай, ошону сиз айтып бериңиз да. Мында болуп атат да мыйзамда. Азыркы учурда административдик объектилердин баардыгы баягы көбү да эмеге кирип калган. Маданий тарыхый мурастын составына кирип калган. Бишкек шаары боюнча 129 объект кирген болсо, анын ичинен 14 административдик объектилерде имараттар. Бул айтып кетсек, мисалы үчүн Чүй проспектисинде эле мамлекеттик салык кызматынын имараты, эски Минэконом отурган имарат, андан тышкарыда өзүнүн имараты бар, Тоголок молдо Чүй менен. Азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой капсуласы салынган, мамлекеттик салык кызматынын имараты курулуп атат. Жаңа президент администрациянын имаратынын бет маңдайына. 1-2 жылда курулуп бүткөндөн кийин бул имараттар бошойт. Ошондон кийин эгерде инвестор 20 миллион АКШ долларын ушул жерге инвестиция кылам деп келип, жаңы объект кура турган болсо, анткени булар эми эскилиги жеткен да. Ошо кура турган болсо, ошого туралап инвестициялык долбоордун негизинде андан кийин уруксат берилет да ошону. Эми Маданият министрлигинен барбы өкүл бул жерде? Саламатсызбы, Маданият министринин биринчи орун басары Эсенкул уулу Чыңгыз. Сиздер кандай карайсыздар бул мыйзам долбооруна? Биз бул мыйзам долбооруна каршыбыз. Биз бул боюнча каршы пикир, каршы корутунду да бергенбиз. Эмне себептен дегенде, бул түздөн түз Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 15-беренесине, ал жерде ушул тарыхый, маданий, мурас эстеликтери, архитектуралык, археологиялык объекттер жана табылгалар мамлекеттин менчиги болуп саналат. Алар мыйзам менен өзгөчө корголот деп түздөн түз жазылган. Биз бул боюнча каршыбыз, өзүбүздүн каршы пикирибизди билдиргенбиз. Искендер Эсенгелдиевич, чындыгында мына дүйнөлүк практикаларды да карасак, ар бир мамлекет, ар бир өлкө өзүнүн тарыхый баалуулуктарын сактап келген үчүн ошол күнгө чейин өлкө катары сакталып келип атат да. Биз дагы ошон үчүн мен дагы өзүм жеке оюм ошол эми инвестицияны башка мүмкүн баягы бош жаткан жерлерге берели, өнүкпөй жаткан ошол региондорго берели да. Анан кийин баягы тарыхый баалуулуктарыбыз болгон жерлерди дагы берип отурсак, эртеңки кийинки муун баягы тарыхты билбей калышы мүмкүн. Наоборот, биз бул тарыхый баалуулук эстеликтерди сакташыбыз керек да. Ушурдан пайдаланып мен дагы бир нерсени айтып кетет элем. Бул туризм жаатына дагы эртең биз сырттан туристтерди тартыш үчүн бир привлекать эте турган сөзсүз биздин бир нерсебиз болуш керек да. Мисалы, Ысык көл бүгүнкү күндө 1-2 ай гана баягы туристтерди өзүнө тарта турган бир жер болсо, ошол менен биздин туризмибиз алсырап атат да. Ошол менен чогуу мына маалымат иретинде биз эми баягы мына Өзгөн шаарында, мисалы, Имам Саракси деген ошо 5-6 чоң алымдын бирөөсү, ошол кишини дагы мына Мустафа Акшит деген киши табып, бир топ жакынкы аралыктарда мусулман дүйнөсүнөн ошол кишини баягы зыярат кылганы бир топ туристтер келип атат да. Биз наоборот буга окшогон, мисалы Сулаймонто круглый год биз ушундай туризмди тартыш үчүн биз тарыхый археологиялык баалуулуктарыбызды наоборот күндөн күнгө баягы өнүктүрүшүбүз керек да. Ошон үчүн мен ушундай сунуш берет элем. Ушул жаатына дагы туризм, бул ошол маданият министрликтери, мисалы билесиздер, Казакстанда мына Ахмет Ясави деп, мына Өзбекстанда болсо Имам Бухари бар деп, ислам дүйнөсүнөн жыл бою Кыргызстандан эле миңдеген адамдар поток барып, ошо Өзбекстанга, Казакстанга барып келишет.
ошол нерселерди өнүктүрсөк, бизге дагы жыл бою туристтер келет эле. Рахмат. Рұқсат па? Елмек Қуанышбекович жооп берейин. Бул мыйзам долбоору менен бул мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги объектилер боюнча эле маселе көтөрүлүп атат. Баягы сиз айткан тарыхый, маданий объектилер бул мыйзам менен каралбай эле. Бул именно мамлекетте, же болбосо муниципалдык менчикте болгон объектилер тууралуу эле көтөрүлүп атат. Ошондуктан ошо колдоп бериңиздерди суранып атабыз. Анткени мындай кирип калганда биздечи Чүй проспектисинин Абдрахманов көчөсүнөн баштап Жаз Гвардия көчөсүнүн эки тараптагы бүт объекттин баардыгы тарыхый мурасы наследие деп кирип калганда токтом боюнча. Ошонун токтомдун өзүнүн критерийлери бар. Кандай объектти кириш керек деп. Ошол критерийге туура келдиби, келген жокпу, баарын эле киргизе салган. Мисалы бизде азыр мына дүйнөлүк практиканы алсак, ошо Пекинде болсун, Алматыда болсун, ошо Лондондо деле болсун, багы эски жаңы деп, эски багы тарыхый булактар, багы зданиялар болсун, тарыхый багы баалуулуктарын сактап калышты да. Бүгүн ошол нерселерди көргөн Европаларга мисалы канча жылдык багы чиркөөлөр бар, туристтер барып атат да. Анан биз мисалы тарыхый баалуулуктарыбызды, басып өткөн жолубузду, багы тарыхыбызды, зданияларды талкалап алсак, анда мисалы дүйнөнү биз багы жаңы зданиялар менен, жаңыча багы архитектура менен таң калтырганга бизге бар да дагы бир топ эле жылчы. Анан ошол себептен мен бул баягы каршымын, чын айткандачы. Мисалы акын жазуучуларыбыздын үйлөрү бар мына жакын аралардачы. Анда алар дагы бирөөгө берип салабызбы мисалы үчүн?